Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби мугалим Бейшенова Салтанаттан ата-энелерге кеңеш. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Аралыктан сабак окуу учурундагы эрежелерге көңүлүңүздөрдү бурсам. Урматтуу ата-эне, балаңызды сабакка 5 минута эрте даярдаңыз. Ата-энелерге кеңеш. Бала сабак окууда жанында сиз жардам берип, колдоп турсаңыз, балага чоң дем күч болот. Андыктан балаңыз менен бирге окуңуз, ырларды кайталап, өтүлгөн темаларды бирге талкуулаңыз. Чет тилдерин да алар менен чогуу үйрөнүңүз. Балаңыздын жетишкен ийгиликтерин улам айтып мактап туруңуз. Анткени бала өзүн ишенимдүү сезиши керек. Ар кандай китептерди окууда 20-30 минут убакытта өткөн соң, балаңыздын көзүн эс алдырыңыз. Андан кийин кайра окуусун улантса болот. Сабак башталуу убактысында сабактын жадып алуу окуучунун сабак окуган жерине жакын болуусу керек. Баланын сабакка такай, үзгүлтүксүз катышуусуна көңүл буруңуз. Компьютер же телефондун электр кубаттуулугун убагында толтурууну, тактап айтканда сабак учурунда телефон өчүп калбоосун камсыздаңыз. Сабак окуган орду таза, жылуу жана жарык болуусу керек. Сабак учурунда бөлмөдө ашыкча үндөр өчүрүлсүн. Баланын сабак окуусуна башка балдарыңыз же дагы кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратуучу абалдар болбосун. Сабак учурунда бала бөлмөдөн сыртка чыкпасын, ашыкча нерселерге алакты болбосун. Сабак мезгилинде бала тамактанбасын. Ата-эне, сиз ишениңиз. Балаңыз убактысын туура пайдаланып, өз алдынча иштөөнү колго алат. Сиздин үй жумуштарыңызга аралыктан окутуу тоскоолдукту жаратпайт. Мугалимдер тарабынан онлайн сабактар жана кайтарым байланыш колго алынат. Балаңыз сабактан тышкаркы кошумча маалыматтарды, кызыктуу суроо жооптор менен таанышып турат. Убагында теле берүүлөрдү да көрө алат. Ата-энеге, урматтуу ата-энелер, өлкөбүздө жаралып жаткан өзгөчө кырдаалдар убактылуу гана көрүнүш. Учурда жаралып жаткан сыноолорго бушайман болбой, балдарды аралыктан окуусуна колго алат деп сиздерге терең ишенем. Буйруса алдыда биздин балдарыбыздын жаркын келечеги жана бакубат жашоосу күтүп турат. Андыктан баарыбыз алдыга үмүттү кенен таштайлы. Кайрадан аманчылыкта балдар менен мектепте жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар, урматтуу ата-энелер. Сиздерге сабырдуулук каалайм. Жогору жакта айтылгандардын баардыгын аткарып, уул кыздарыңыздар менен биргеликте болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң